Кутман таң урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү көнүгүүлөрүбүз чойлуу жана тартылууга арнамакчыбыз. Бизге көрүп турганыңыздарда аякча керек болот. Ар бир айымдын колунда мындай болсо керек. Палочка. И начнем. Андай эмесе баштайбыз. На уровне. Таякчаны ийиндерге коюп алып, буттарыңызды желкеңизге туштап, эки тарапка карай кайрылабыз. И начинаем. Ножки у нас на уровне плеч. И начинаем легкие повороты. В одну сторону, в другую сторону. 2, 3, 4, 5. Теперь можно поворот. Бир аз дагы чойлабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ар бир көнүгүүнү 10 жолу кайталаңыз. 10 раз. Теперь ставим палочку на уровне вытянутой руки. Таякты алдыңызга таяп алып, болушунча ылдыйга карай ийилиңиз. Мындайда жоонуңуз бир нече секундага эс алат. Несколько секунд отдохнули. Поднимаемся. Приходим в исходное положение. Также подпираем лопатки. Эс алып алган соң таякчабызды артка алып, алдыга карай ийилебиз. Буттарыңызды бул көнүгүүгө ылайыктап жайгаштырып алыңыз. Немножко ножки расставить шире плеч. И начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поднимаемся, собираем ножки. Бул көнүгүүнү бүтүргөн соң таягыбызга таянып, омурткаларга оң таасирин тийгизген көнүгүүнү аткарабыз. Позвоночника. То есть делаем пружинистые наклоны вниз. Несколько наклонов сделали. Поднимаемся. Возвращаемся в исходное положение. Делаем также наклон параллельно полу. И Эми болсо оңго жана солго карай чойлабыз. потянулись вправо, вытянулись. То есть это у нас упражнение идет на растяжку. Повернулись, подтянулись, тянемся до максимума. Делаем поворот, потянулись в сторону, сделали поворот влево и потянулись. Бул көнүгүүнү да 10 жолудан кайталоо зарылчылыгы бар. На каждую сторону. Ал эми азыр олтуруп турабыз. Таякчабызды өйдө көтөрүп, машыгуубузду улантабыз. Глаз. И начинаем приседание. 1, 2, 3. Олтуруп туруп жатканда тизелер алдыга карай бүгүлбөсү абзел. Вперед, а садимся назад. 6, 7, 8, 9, 10. Достаточно. Теперь поднимаем палочку. Сонунда таякты жогоруга көтөрүп, эки тарапка ийилебиз. Бул учурда туура дем алуу шарт. При этом не забывайте ровно дышать. Делаем вдох, наклон, выдох. Вдох, наклон, выдох. Также это упражнение делается на каждую сторону по 10 раз. В конце упражнения Көнүгүүнүн аягында таякчаңызга таянып, дем алыңыз. и отдыхаем. Даем спинке, позвоночнику отдохнуть. Мынакей урматтуу көрөрмандар, көнүгүүлөрдү аткарып бүттүк. Баарыңыздарга ден соолук каалап кетмекчимин. Көрүшкөнчө.